Саламатсызбы? Менин атым Раушан, мен психологмун. Бүгүн биз сиз менен абдан маанилүү тема жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошол тема кандайча өзүбүзгө убакыт тапса болот деген тема. Эң негизги көп учурда биз өзүбүз үчүн убакыт болгондо жашай баштайбыз деп ойлойбуз. Бирок чынында тескерисинче болот. Өзүбүздү маанилүү деп эсептеген баштаганда убакыт пайда болот. Эгер сиз жан дүйнөңүз үчүн бир нерсе кылгыңыз келсе, бирок эч качан күчүңүз жок же убакытыңыз жок болуп калат, анда далилделген, негизделген психотерапиянын үй чыкмасы сизге өз мейкиндигиңизди кайтарууга жардам берет. Биринчи, микродозалар. Бул жүрүм-турумду активдештирүүгө жардам берет. Мисалы, бош күндү күтүүнүн ордуна жөн эле 5 мүнөт убакыт табыңыз. 1 саат эмес, 1 кеч эмес, болгону эле 5 мүнөт. Фортепиано курсу эмес, же 1 саат спорт машыгуу эмес. 1 аккорд, 1 көнүгүү. Спорт залда 1 саат эмес, 10 жолу же 5 жолу жөн эле жөнөкөй көнүгүү кылуу. Мисалы, отуруу, туруу деген көнүгүү. Биздин акыл эсибиз кичинекей кадамдарды коркунуч катары кабыл албайт. Ошондуктан аларды баштоо оңой. Экинчи ыкма, убакытыбызды өзүбүзгө арноо. Маанилүү жолугушууну же жумуш тапшырмасын пландаштырганда эле өзүңүз үчүн убакытты пландаштырыңыз. Эгер ал күн тартибинде жок болсо, мээ аны керексиз деп ойлойт. Өзүбүз үчүн убакытты пландаштырганда өзүбүзгө мен дагы маанилүү деген сигнал жиберебиз. Үчүнчү ыкма, минималдуу кадамдар. Биринчи аракетиңизди мүмкүн болушунча жөнөкөй кылыңыз. Мисалы, музыканы үйрөнөм десеңиз, анда музыкалык аспабыңызды көрүнүктүү жерге коюңуз. Же спорт кылам десеңиз, машыгуу үчүн кийимдериңизди жаныңызга калтырыңыз. Же китепти окуйм десеңиз, анда окуган китебиңизди дагы көрүнүктүү жерге коюңуз. Сиз менен аракеттин ортосунда канчалык аз кадам болсо, ошончолук баштоо мүмкүнчүлүгү жогору болот. Эгер сиз олоруңузду же эмоцияларыңызды жана эски ишемдериңизди кантип башкаруу үйрөнгүңүз келсе, консультациядан баштасаңыз болот. Менин профилимдеги шилтеме аркылуу жазылсаңыз болот. Же бул YouTube каналга катталыңыз, Instagramдагы профилимге дагы катталыңыз.